Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кушуа кечиңиздер менен Ош Прим телеканалынын түз эфиринде Карадан жарылчак программасы өз ишин баштады. Бүгүн биз сиздер менен жакшы бир теманын үстүндө талкуу кылып, бирге маектешип, анан ушул темага байланыштуу бир тактоо киргизейин деп турган чагыбыз. Кутмандуу кечиңиздер менен. Дагы бир рет кутмандуу кеч, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз сиздер менен бүгүн айыл чарба тармагын талкуулайбыз. Айыл чарбаны кантип өнүктүрөбүз деп бүгүнкү программага мына ушундай тема койдук. Сиздер дагы мына ушул багыттагы суроо сунуштарды экран алдындагы телефондорго түз байланышка чыгып узатсаңыздар болот. Сиздердин сурооңуздарга жана биз камдаган суроолорго жооп берүү үчүн айыл чарба жана мелиорация министринин ордун басары Эркинбек Чодиев агайыбыз келген. Кутман кеч, куш келипсиз. Саламатсыздарбы. Бүгүн сиздердин кызматыңыздарда, бир сааттык кызматыңыздарда кесиптешим Марат Акимбеков, ошондой эле мен Абайнур Большевиков, ошондой эле айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министринин ордун басары Эркинбек Чодиев агайыбыз үчөөбүз болмокчубуз. Жана сиздерден келген суроолорго болушунча так, туура, факты менен жооп бергенге аракет кылмакчыбыз. Ушул кечиңиз менен Ош шаарына келип алгачкы эфириңиз болуп жатса керек, Баченки маектерге белгилүү. Туура. Сиздер ошол эл менен амандашып, саламдашып биздин көрүүчүлөр. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министринин мындай тапшырмасы менен бүгүнкү күндө биз Ош шаарына келип, жакында 1-июль 2017 жылдан баштап биздин республиканын территориясында жана Евразиялык экономикалык биримдикке кирген мамлекеттердин территориясында жаңы укуктук ченемдик актылардын киргизиши боюнча атайын окуу семинарын өткөзгөнү келгенбиз. Биз менен кошо бул Москвадан Евразиялык экономикалык комиссиянын өкүлү жана биздин өкмөттүн экономика министрлигинен ушул фитосанитардык, ветеринардык коопсуздук боюнча инспекциянын ушул өкүлдөрү келип, бүгүн биз ушул Ош, Жалал Абад жана Баткен областтарынын ишкер чөйрөсүнөн дыйкандарды жана биздин ушул кызыктар адамдардын баардыгын чогултуп, бүгүн биз окуу семинарын өткөзгөнү келдик. Анан сөзүңүз белгилеп кеткендей, Ош Прим өзү ата айтып тургандай, ушул телеканалга силердин чакырганыңарга рахмат. Келип эл менен баарлашып, бүгүн айыл чарбасында болуп аткан иштердин баардыгын айтып, жана мына кеп кеңештерди угуп, биздин айыл чарбасын көтөрүүдө кандай маселелерди чечип атабыз жана чечиле турган маселелерге кандай биз элден мындай сунуш күтөгөнү атайын ушул эфирге келдик. Рахмат агай. Эфирибиз буюрса эркин форматта кенен кесир сүйлөшөбүз жана ушул алгач эле суроону айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги биз Евразия экономикалык биримдикке киргенде алгач эле ушул дыйкандардын иши жүрүшүп кетет деген ушундай бир жакшы ой максаттар менен киргендик да. Бүгүнкү күндө мына ушул айыл чарба тармагыбыз, биз агрардык өлкө катары айыл чарба тармагыбыз ЭАЭПке киргенден бери кандай жылыштар болуп атат? Сиз туура белгилеп кеттиңиз. Евразиялык экономикалык биримдикке биз толук кандуу мүчө болуп, 2015 жылдын 12 августунан биз кирдик. Айыл чарбасында кандай жылыштардын баардыгы бүгүнкү күндө өзү мындай факты менен айтып кетейин. Ушул союзга киргенде биз бир топ жеңилдиктерди алдык да айыл чарбасы үчүн. Өзүңүздөр билесиздер, 141 мындай преференция берилген. Ошонун 39-у бул айыл чарбасынын продукцияларын мындай камтыйт да. Андан сырткары биз 4 жылга, 5 жылга деп туруп атайын мындай бажы төлөнбөй биз мындай квоталар алганбыз. Бул бүгүнкү күндө комбайндардын сырттан келиши боюнча, тоок этинин келиши боюнча, тракторлордун биз мындай сырттан алыш боюнча Евразиялык экономикага кирбеген башка мамлекеттердин кириши боюнча биз бир топ мындай жеңилдиктерди алганбыз да. Анын айыл чарбасы ушул Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин биз негизги өзүнүн шериктеш, экономикалык шериктеш мамлекеттер менен бүгүнкү күндө мындай тыгыз байланышта Евразиялык экономикалык комиссия бар. Ошонун площадкасында бардык мына ушул тармакка тиешелүү мындай маселелерди ушул жумушту тоонда, андан кийин ушул агропромышленный сектор боюнча атайын консультациялык комитет бар. Анын базасында
анан мына коллега совет деп коет. Анан эң эмеси бул президенттер чогулуп турган мына жогорку Евразиялык совет. Ошол негизинде Кыргызстан биринчи кезекте ушул толук кандуу мүчө болгондон кийин биз мындай макул болбосок эч кандай маселелер мындай чечилбейт. Ошондуктан консенсус катары бүгүнкү күндө айыл чарбасына керектүү маселелерди биз бардыгын ошол жерде биздин дыйкандардын таламын талашып, биздин айыл чарбасынын өнүгүүсүн мындай камсыздагандай бир топ маселелерге биз көңүл буруп иштеп атабыз. Маселен, ушул бажы беримдигине киргенден бери экспорт канча пайызга өстү? Мындай бир мынча пайызга өстү, биз мынча тонна эт экспорттой алдык же болбосо жашылча экспорттой алдык деген цифра барбы азыр бүгүнкү күндө? Эгерде статистикага карасак, чын айтканда мынау Евразиялык экономика биримдикке киргенден кийин эң негизгиси ушул биздин ушул мамлекеттердин арасында болгон чек арада мурун бажы көзөмөлү, фитосанитардык көзөмөл, санитардык көзөмөл жана ветеринар көзөмөлдө турган. Анан бүгүнкү күндө мисалы биздин Казакстан чектеш эң жакын Казакстан менен фитосанитардык, санитардык жана бажы көзөмөл алынган да. Ошого байланыштуу былтыркы статистикага мындай кайрылсак, экспорт маселеси, биз чыгарган айыл чарба продукциялары жана импорт бизге кирген айыл чарба продукциялары мындай 2015-тин мындай жыйынтыктары боюнча бир топ мындай аз көрүнөт да. Бирок өкмөттүн тапшырмасы менен бүгүнкү күндө мамлекеттик бардык органдар иштеп атат. Биздин чыгарган продукциябыз бүгүнкү күндө ушул Евразиялык экономика биримдикке кирген мамлекеттердин территориясына, Казакстанга, Россияга жөнөткөн биздин айыл чарба продукциялары мындай аз эмес да. Себеби дегенде биз мындай статистикага карасак 2016-жылы 2015-жылга караганда биз 3%га айыл чарба продукциянын өндүрүш көлөмү жогорулаган. 197 миллиардка биз айыл чарба продукцияны чыгарганбыз. Ошол эле кезде биз өзүбүздүн азык-түлүк коопсуздугун сактап туруп, калган продукцияны чийки зат түрүндө мындай даяр тамак аш жөнөткөндө биз мындай статистикага таянсак, биздики мындай мал чарбасында бир топ түшүп кеткен, дыйканчылык продукциясынын кайра иштетүү продукциялары өскөн. Эгерде мына сиз айткандай статистикага карап айтсак, ушул дыйканчылык боюнча биз 6,7%, кайра иштетүүнү биз 18%га чейин биздин товарларды экспортко көп жөнөткөнбүз. Мал чарбасы боюнча бул сан түшкөн, себеби дегенде ветеринардык көзөмөл бар. Анын үстүнө бүгүнкү күндө мынабу биз баягы эл аралык эпизооталык бюронун баягы чечими менен биздин мындай чыгарган продукциябыз сыртка чыкпаганы, ушул ветеринардык көзөмөлдүн алынмагандыгын, бул экспорт маселеси бүгүнкү күндө жакшы чечилбей турат. Менде бир суроо болуп атат да. Мен сиздердин ошол министрликтин 2017-жылга карата түзүлгөн иш планын толугу менен окуп көрдүм да. 47 барактан турган ошол иш план экен. Анын ичинде ошол көбүнчө эле программаларды түзүү же болбосо долбоорлорду иштеп чыгуу сыяктуу ушундай жайларды көрдүм да мен. Анан кийин алардын бир эң башында турган айыл чарбадагы экономикалык өсүүнүн шартын түзүү деп турат да. Бул жерде сиздер эмне кыласыздар мисалы? Кандай шарт ал? Кандай шарт түзөсүздөр, кандай өстүрөсүздөр дегендей. Негизинен сиз туура айтып кеттиңиз, бул биз мамлекеттик орган катары Кыргызстан айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри болгондуктан кийин биз ушул айыл чарба саясатын мындай жүргүзө турган мындай органбыз да. Это орган отвечает за реализацию политики области сельскохозяйства деп коет да. Анан сиз айткандай негизги биздин мындай милдетибиз бул бүгүнкү күндө шарт түзүп берүү. Экономикалык шарт түзүп берүү деген биз өзүбүз бүгүнкү иштеп жаткан мыйзамдар, токтомдор, буйруктарга мындай өзгөртүү киргизүү менен ушул шарт түзүп берип, биздин чыгарган продукциябыз бул мындай көбөйүш керек, экспортко чыгарган продукциябыз да көбөйүш керек. Мына сиз туура айтып кеттиңиз, мына биз 25 жыл экономикада болгондон бери Кыргыз Республикасында тамак аш өнөр жайын мындай өнүктүрүү деген мамлекеттик программа чыккан эмес. Бул биринчи жолу биз жакында 2017-жылдын 30-мартында 191 токтом менен ушул программа кабылданды. Бул мамлекеттик программа. Бул жалгыз гана айыл чарба
тамак аш өнөр жана мелиорация министри эмес, башка мындай бүгүнкү биздин негизги бардык биздин мамлекеттик органдар тартылганда, буга экономика министрлиги, финанс министрлиги жана башка министрликтер. Ушул программа аркылуу биз бүгүнкү болуп жаткан негизги биз бүгүн упорду коюп атабыз, экспортко мындай багытталган ишканалардын ишин жүргүзүү боюнча, ошого экспорт ориентированный предприятие деп коет. Вот ошолордун ишин жүргүзүү боюнча биз атайын билесиздер, мына өкмөттүн тапшырмасы менен жакында биз экономика министри менен чогуу иштеп чыкканбыз. Кайра иштетүү жана тамак аш өнөр жай ишканаларын мындай өркүндөтүү боюнча да. Ошондо биринчи бизге тапшырма коюлганда ушул дыйканчылык боюнча кайсыл регион кайсы өсүмдүктү өстүрүш керек, багыты кандай болуш керек. Ошого биз презентация кылганбыз. Кийин мал чарбасы боюнча. Ошондо мына Талас өрөөнү, Талас облусу бул Төбүр жака. Биздин мына түштүк тарап негизги бул пахта, техникалык өтүп ошол эле жүгөрү, ошол тамеки жана мына калган талашылык өсүмдүктөрү. Мал чарбасына келгенде негизинен бул биз мындай басым кылганбыз, тиги Нарын обласу ошолдо болуш керек. Ошол презентациялардын, ошол тапшырманын негизинде бүгүн кайсыл регион ай чарбасы боюнча кайсыл багытка мындай басым жасап, ошол региондо өндүрүш керек деген. Мисалы ошол Талас тиги областында Төбүр жакты биз бүгүн жөнөкөй гана мындай терип, жыйнап, анан баягындай чийки затка сатып атабыз да, аны кайра иштетүү, аны консервациясын уюштуруу, аны башка бир мындай кайра иштетүү жолу менен сыртка чыгаруу, аны упаковкасын, аны тиги таңгактоо жана башкаларын ошол Таласта кайсы кайра иштетүү ишканаларын куруш керек, ал кайсыл райондо жайгашыш керек. Мал чарбасы боюнча ушул Нарын областында баягы малды союучу баягы ишканалар, убойный цехтар кайсыл жерлерде куруш керек деген сөз боюнча ушул экономикалык шарттарды түзүү менен айыл чарбасын бүгүнкү дүң жыйынын көтөрүү болуп турат да. Менде бир суроо жаралды. Сиздер ошол айтып атасыздар да, ошол Ош облусунда мисалы пахта эксе, жүгөрү эксе деп атасыздар. Нарындыктар мал ошол эмелерин өндүрсө деп атасыз, малдарды көп кармап, Талас, Төбүр чай эксе деп атасыз. Бирок сиздердин өзүңүзгө тиешелүү мурда мисалы колхоз, совхоз дегендер болчу эле совет убагында. Аларга мисалы айтылган нерсе кылынат эле, план боюнча аткарылат эле. Бүгүн мисалы мен жеке дыйкан болсом, сиздер келип туруп ушундай кылсаң болот дей турган болсо, мен башка нерсе эгип алсам мисалы. Сиздерде мындай түз, мынаны эк дегендей эме жок да. Мындай шарт жок да, Туура. Анан кийин алар экпей койсо эмне болот? Сиздердин планыңыздар эмне болот? Мындайда биз болжолдуу прогноз түзөбүз да. Республика боюнча мына ушул структура түзүлөт жылда. Бул бизде ылдыйдан барат. Ар бир райондо, мисалы 40 район болсо, ар бир райондо райондук агрардык өнүктүрүү башкармактары бар. Ошол башкармактары ушул айыл өкмөттөрү менен иштеп, статистика комитети менен иштеп туруп, ушул кийинки жылга кандай мындай эгин эгилет да, ошонун баардыгын прогноз кылып туруп, биз айыл чарба министрлиги чыгарат. Айыл чарба министрлиги биринчи кезекте азык түлүк коопсуздугун сактоо, мындай өзүбүз бүгүнкү күндө азык түлүк коопсуздугун сактоо мындай бизге негизги максат да. Ошонун негизинде биз кайра ушул обратный эме кетет да. Анан сиз туура белгилеп кеттиңиз, мындай да. Туура, бүгүн статистикага карасак 380 миңден ашуун дыйкан чарбалар бар. Бул бардыгы жеке, анан бүгүн жерлердин бардыгы мындай жеке ар ким берген. Биз мындай койгон болжолдуу прогноз бул биздин республиканын айыл чарбасынын болжолдуу өсүү программасы. Бирок бүгүн биз Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин негизги ушул 5 мамлекеттин ортосунда ошо иштеп жаткан прогноз агропромышленный комплекси деген бар да. Ошону биз сөз түрдө мындай өзүбүзгө как мындай эме катары көрсөтүп да, багыт катары көрсөтүп керек. Себеби булар туура айтып атат дегенде. Булар башка мамлекеттер мисалы биз айыл чарба продукцияны чыгарыш үчүн мисалы ошол эле Казакстанда эмне бар, эмне жок. Россияга биз неге муктаж? Или биз кайсы продукцияны чыгарсак ушул 5 мамлекетке, или башка бир 3-чү мамлекетке чыгарсак кандай болот дегенде, анан бүгүн
Ошо айыл чарбасынын өнүктүрүүдө негизги мындай көйгөй катары ушу кооперативдерди түзүү, ушу логистикалык борборлорду түзүү жана бүгүнкү биз ассоциациялар менен иштөө, бул дагы биздин мына айыл чарбасын көтөрүүдөгү негизги инструменттер катары биз карайбыз. Рахмат агай. Агай, менде бир суроо пайда болду да, кесиптешим жанагы жеке менчик тармактарды айтып өттү. Азыр жардамага кезек берели, андан соң маегибизди улантабыз. Азыр жардамалык тыныгуу, андан соң биз маегибизди улантабыз. Ош Прим телеканалынын түз эфиринде жарылчак программасы ала карай улантылат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздерде дагы ушул айыл чарба багытында сурооңуздар боло турган болсо, биздин экран алдында телефондор жазылып турат. Биз түз эфирдебиз. 0551 менен 370077 деген телефондор сиздердин кызматыңыздарда. Ушул темага байланыштуу сурооңуздарды биздин келген конокко узатып турсаңыздар болот. Агай, мен маектин угун бургум келип турат да. Маселен, азыр жазгы талаа жумуштары башталып калды. Быйылкы мындай бир жеңилдетилген насыяттар 7 миллиард сом бөлүп атпыздар. Бул качан бериле баштайт? Маселен, жылда эле беребиз, бирок мындай көзгө көрүнөрлүк болуп атпайбы? Дыйкандардын ишин алдыга жылдырып же кайсы бир маселесин чечип берген бир жагдай болуп атат да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Быйыл мындай берилип баштадыбы же дагы эле тизме такталуудабы? Та бир кошумчалап коеюн мен ушул суроого. Мисалы, азот, жер семирткичтерди алып келебиз дагы, анан мен жана бир маалымат угуп калдым ушул адамдардан. Ушундай азот, жер семирткичтерди алып келип, ошол элге арзан баада берилиш керекпи? Ошону бир адам алат экен, мен дыйканмын, мага ушунча азот керек деп алып турам, анан кийин кайра башка бирөөгө үстүнө акча кошуп сатып экен. Ошондой жагдайлар дагы бар дейт. Тааныш билиш ойноп кетет экен дейт. Бир дыйкан ага менен сүйлөшүп калып ушундай айтты эле. Бул канчалык деңгээлде чындыгы бар дегендей. Жеңилдетилген критерий боюнча мындай такталып кетсек, 2017 жылдын 3 февралында атайын өкмөттүн токтому чыккан айыл чарбасын каржылоо 5 деген долбоор. Ошо 7 миллиард сомду быйылкы жазгы талаа жумуштарын жана кайра иштетүүгө мындай берилип атат да. Анан бул токтомдо белгилеп кеткендей, эки нерсе бул жылдагы айыл чарба каржылоо проект долбоорлорунун башкачараак, өзгөчөлүгү. Биринчи жолу биздин ошо Кыргызстанда 3 жылга 36 айга деп биринчи жолу ушундай мөөнөтү узартылды да. Дыйканчылыкка дагы, кайра иштетүүгө дагы, бул мал чарбасына дагы. Анан бул биринчи жолу, анан экинчиси бул 7 миллиард жолуна бул эң быйыл көп бөлүнүп атат бул айыл чарбасын каржылоо жеңилдетилген долбоорго. Анан дыйканчылык менен мал чарбасына 10%, кайра иштетүүгө бул өкмөт биздин министрлик мындай басым жасаган кайра иштетүүгө 6%. Бул 6%дан да бул биринчи жолу болуп атат да. Анан сумма бүгүнкү күндө биринчи траншка 3 миллиард 300 миллион бул берилип атат. Бул жеңилдетилген кредитке 6 банк тартылган, 6 банк. Банктардын баарында бүгүн сумма биринчи транш берилип атат. Маселен, жылда эле жана мен айтып өткөн көйгөй бар да, чыныгы дыйканга, чыныгы муктажга жетпей атат депчи. Сиздерде ушул механизм иштелип чыктыбы? Канткенде биз ушул чындап эле айылдарга барып, кесиптешим айткандай, колдон колго өтпөй, чыныгы муктажга кантип беребиз деген механизм болду, мындай бир план болдубу? Бул жылда эле баягы тааныш адамдар, жылда эле мисалы мына бай адамдарга берилет деген бул сөз, мисалы биз жогорку кеңештин депутаттарынан, ушул дыйкандардан, элден деле угуп атабыз. Өкмөт былтыркы жылы айыл чарбасын каржылоо 4-чү долбоорунда атайын мониторинг киргизген. Мониторинг бул ушундай болуп атабы, бир эле адамдар алып атабы, дыйкандарга жетпей атабы, ошо карапайым элге жетпей атабы деп мониторингди киргизген. Былтыркы айыл чарба каржылоо 4 пункт боюнча ошол жерде жазылган экономика министрлигинен, айыл чарба министрлигинен, ушул стат комитетинен, айыл өкмөттөрдүн өкүлдөрү, ушу банктын өкүлдөрү менен кошо максаттуу пайдаланып атабы деген. Максаттуу пайдаланып атат деп бизге бүт банктар ушундай эмен берип атат. Жооп берип атат. Анын кайтарымы 99%дан да жогору да, 100%га чейин бул акчанын бардыгы өз убагында кайтарылат деп.
Анан бул берилген кредиттер, мисалы мына айыл чарба каржылоо 4 проектисинде 2013 жылдан баштап 17 миллиард 100 миллион берилди 53.500 адамга. Эгерде биз мындай санасак, бул 350 миң, 380 миңге чейин деп атат дыйкан чарба. Анда 53.500 бул канча пайызын камтыйт? Бул 20% камтыйт да. И берилген 17 миллиард бүгүнкү күндө кандай эффект берди? Канча мал чарбасы канча процентке өстү, дыйканчылык канча процентке өттү, кайра иштетүүдө бүгүн кандай жылыштар бар деген монитор жүргүзгөндө 67%ды бул мал чарбасына алынган да, бул 67 мал чарбасы алынган. Бүгүндө мал чарбасы жылда 1,5%дан 2,5%га өсүш берип атат. Бирок бул аз деп эсептейбиз да. Ошону максаттуу пайдаланып деген быйыл атайын өкмөт дагы айыл чарба каржылоо 5 деген тиги проектке экономика министри бардык 6 ушул биздин банктар берилип аткан айтып атпайбы электрондук очередь деп. Ошону булар топтомо кылып экономика министри, ошо экономика министринен бул тааныш билиштерге бербей атабы, очередь жылбай атабы деген негизде бүгүн экономика министри буну баягындай анализ кылып бүгүндө ушундай иш жүргүзүлүп атат да. Рахмат, бизде байланыш бар экен, кабыл алып коелу. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатчылык. Угуп атабыз сизде. Мен суроо берейин дедим элем. Азыр тиги биринчи транш берилип баштады деп атасыздар да. Анан бул жерде элдин көпчүлүгү башка банктардан кредит алып алышкан. Алардын баары черный списокко кирип алган. Алар кандай болот? Да, сурооңуз барбы? Ошол жагындай ойлонуштуруп, ошол бир мындай схема барбы жокпу? Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Сизге деле түшүнүктүү болсо керек. Суроо түшүнүктүү. Ушул жагына дагы өкмөт көңүл бурган. Себеби дегенде ошол кара тизме деп атпайбы? Ошол кара тизме бул убагында мындай кайтарылбай жили бүгүн карыздар да. Эгерде убагында кайтарылбаса, бул 3 жолкуга чейин азыр мына токтом боюнча эгер просроченный болсо, анда 3 жолку просроченный болгон кардаларга банктар сөзсүз бериш керек. Бирок бүгүн ошол башка бир банктан мисалы акча алып, экинчи банкка барса, или болсо мурунку алган кредитин жаппаган болсо, анда чын айтканда банктардын бакында өзүнүн талабы бар, акча берилбейт. Менде бир суроо да. Мисалы таласта төө бурчагы айрык ушул эң көп эккен бул ушул төө бурчак ешет мисалы таласта. Аны ушул талас элинин дыйкандары ошол өздөрү мындай түз экспорттой албай башка бир мамлекеттерге. Мисалы бир факты түрктөр келип алып сатып алып кетишет да көпчүлүгү. Түрктөр барат дагы Германия сыяктуу өлкөлөргө биздин дыйкандардын ошо алган акчасынан 3 эсе 4 эсе кылтырып коштуруп, сонун бир акчага иштеп алышат. А биздин дыйкандар өздөрү бечара кыйналып пешене терменин тапкан акчасы аз эле гана өлчөм түзүп калып атат да. Мына ушул сыяктуу жагдайларга мисалы кайсы бир жылдары чүйдө тонналаган капусталары чирип кеткен дегендей, мына ошолордун товарын экспортко чыгарып берүүгө сиздердин министрлик тараптан, мамлекет тараптан кандай бир пландар быйылкы жылга коюлду? Же сүйлөшүүлөр бир башка мамлекетке барып, бизде мындай товар бар, алып бергиле дегендей. Ошол төө бурчак боюнча мен мындай айтып кетейин, мындай как пример катарда. Чын айтканда бул биржевой товар да. Төө бурчак бул биржевой товар, Турциянын Мерсин деген шаарында унун мындай баасы да чечилет. Анан бул мындай дүйнөдөгү көптөгөн мамлекеттер эгет. Ошого дагы бир мындай көз каранды да. Анан сиз айткан маселе бар. Бирок биз ушул маселени чечүүдө атайын ресурстук аналитика борбор түзгөнбүз. Болжолдо мисалы мындай баалар быйылкы жылы 2017 жылы төө бурчагын баасы кандай болушу мүмкүн, пахта баасы кандай болушу, ошондой сыяктуу да. Анан ресурстук борборун биз как аналитика катары мындай дыйкандарга айтышыбыз мүмкүн. Бирок негизги маселе сиз айткан ким экспорт алат да. Евразиялык экономикалык биримдик бул түшүнүктүү. Бирок бизге эң жакшы шартты Европа Союзу түзүп берип атат. ВСП+ деп, всемирная система преференций плюс деп. Биз
болгону ушул бир 10дон ашуун мамлекеттердин тизмесине кирип, Европага биз 6000 товардык позицияны мындай беспошлиный ввоз кылсак болот да. Ошол негизде бүгүн биз ошол ассоциация аркылуу иштешибиз керек. Министрлик ошого басым жасап атат. Атайын былтыры ушул таласта бир топ мындай жумуштар жүргүзүп, биз ушул дыйкандардын ассоциациясын түзгөнбүз. Ассоциациянын жетекчилери Мерсин шаарына барып келди. Биз министр өкүлдөрү менен, биз министрибиз менен барып, анда болот. Бизден апарган тиги төбүрчакты түрктөр кандай пайдаланат? Аны кайра эле бир таңгактап туруп, ошол эле Германияга чоң баада сатат. Жакшынакай идишке салып болду. Сатат. Ошол иштерди биз кантип жүргүзөбүз? Анан биз кантип ушул рынокко чыгышыбыз керек деп. Бүгүн ассоциация мына былтыры баа жакшы болгон үчүн билинбей калды. Эгер баа төмөн болсо, мындай баягы биздин министрликтен или башка бир мамлекеттин органдары мындай иштеп атат деген сөз чыгат. Биз ошондуктан ушуну ассоциация аркылуу жүргүзүп атабыз. Ассоциация бүгүн бир топ мындай башка мамлекеттер менен ошол эле Европанын Сербия, Македония деген мамлекеттер бизден алып келет да. Ошолор аркылуу Польшадан анан жылда Германияда жашыл жумалык деген болот. Быйыл атайын өкүлдөр барып келди. Контракттарды түзүштү. Кудай буюрса, мына биздин биринчи кадамыбыз бул өзүбүздүн ассоциация аркылуу, өзүбүздүн мындай ишкерлер аркылуу ушуну алдыга жылдырсак деп. Чын айтканда, рынок бүгүн баарды ээленген да. Ошо сиз айткан төбүрчак боюнча Европада көбүрөөк түрктөр ошо бизден алып, башка жактан алып туруп, жакшы таңгактап, анан мындай жогору баада сатат. Ошого биз ассоциация аркылуу иштесек деген ойбуз. Ал ассоциация сиздер министрликтин алдындабы же алар өздөрүнчө жеке ассоциациялар? Жеке ассоциациялар. Бүгүнкү күндө ошол таласта чоң ассоциация түзүлдү. Бул биздин жардамыбыз менен. Рахмат. Бизде телефон байланыш чыгып калыптыр. Кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Кетип калыптыр. Сүзүлүп калыптыр. Агай, маселен төбүрчакты, пахтаны жана башканы айтып атабыз, бирок Ошто, маселен түштүк аймакта көбүнчө пахта аянттарын эгебизде. Бирок жергиликтүү өндүрүшчүлөрдүн талабы менен гана эгип атат да азыркы учурда. Болбосо такыр эле экпейт. Жалал Абадта өзүңүз билесиз, эселеп жер аянттар кыскарып атат. Мамлекет ушул жагын уюштуруп бере алабы? Маселен пахтаны сен жазда эксең, күздө мен алам, эч ким алып алса дегендейчи. Басына мындай бир кепилдик бере алабы? Ушул жагын ойлонуштурулдубу? Пахта бул дагы биржой товар. Бул Ливерпуль деген биржа бар. Ошол жерде бунун баасы чечилет. Сиз айтканда бүгүн ушул Ош, Жалал Абад областындагы пахтаны тазалоочу заводдордун жардамы менен бир кластер катары дыйкандарды колдоп, ушул пахта тармагы бүгүн жакшы жолго коюлган да. Анан пахтанын баасы жогору болсо биздин көпчүлүк дыйкандарыбыз пахтанын баасы төмөн болсо башка бир мындай эмеге өтүп кетип атпайбы. Негизинен бул боюнча биз министрлик биз саясат көбүрөөк эме алабыз да. Ошол концепция развития хлопкового отрасли пахта тармагын өнүктүрүү концепциясын иштеп чыкканбыз 2017-2021 жылга. Ошол иш-чаралар болгон. Бул жалгыз гана министрликтин эмес, себеби өзүлөр айтып атпасыздарбы, жер бүгүн менчик. Жер дыйкан мисалы бүгүн кандай эгемдесе өзүнүн эрки. Биз туура гана багыт беришибиз керек да. Быйыл могу тиги эмелерди эксеңиздер, продукция эксеңиздер, мындай анын баягы рентабельности көбүрөөк болот депчи. Ошондуктан пахта быйыл дагы аянттары өстү. Былтыры 15 000 гектарга жетпеген болсо, быйыл 17,8 000 гектар ошо Жалал Абад, Ош областында ошо дыйкандар эгет. Мамлекет акча жагынан жеңилдетилген кредит жана башка бир мындай нарселердин жеңилдетип бериши мүмкүн, бирок мамлекет сатып алам деген кепилдикти бере албайт. Себеби дегенде биз бүгүн мындай рыноктук шартта жашагандан кийин дыйкандарга туура багыт берип, анан ошол заводдор аркылуу же берки ассоциациялар аркылуу ушул өндүрүлгөн продукцияны мындай элге жакшы сатып бергенге биз жардам беришибиз керек да. Менде бир суроо да, ушуга эле улай. Мисалы ошол сиздер элге бир багыт бердиңиздер, быйыл ушул бардыңар пахта эксеңер жакшы болуп кетет, пайдасы тиет дегендей. А ошол жылы пайдасы тийбей калды да, бир өзгөрүп кетти, ушундай абал болуп калды. Маселен өткөн жылдагы Аравандагы окуяны айтайлы.
гектарлаган жер аянттарга жашылча эгилди, бирок баасы ошол төмөн болду. 1 сомдон дагы ошол капусталар сатылбай калып кетти талааларда. Эми чын айтканда министрлик ошол эрте мындай боло турган ошол эле ранее капустаны деп коет. Ошол капустаны биз мисалы ошончо көлөмдө эгеттеп биз мисалы дыйкандарга мындай багыт берген эмеспиз да. Сөз ал жерде Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин биз продукциябызды эртең мындай жөн эле барып Казакстандабы, Россияга сатабыз деген мындай көп ойлор болгон. Жашылча бүгүнкү өзүнүн өндүрүп аткан мындай коон, оло, дарбыз же башкалары бул ички рыноктон келе турган нерселер да көбүрөөк. Анан техникалык мындай өсүмдүктөр, ошол биз айткан төбүрчакпы, пактабы, бүгүн чүйдө жакшы кетип аткан бул кант кылычасы, бул биз болжолду прогнозун сөзсүз айта алабыз. Рахмат. Бизде азыр режиссерлордон суранабыз, бизде атайын элден сурамжылообуз бар эле. Мамлекет дыйкандарга кандай кам көрүп атат деген ушул суроонун алкагында бир адамдардан сурап көрдүк эле, алардын жообун угуп көрөлү, андан кийин маек узмандабыз. %10 деле ошо элге жетсе, onu жетпейт да. Документтер каякта бир документтер турула дейт. O документ турула баргыча эле бияктан алууң төлөнбөптүр, о кылыптыр, бу кылыптыр болот. Ошо менен жетпей деле калат, кредит ала албай деле калат. Бул кредитти мисалы үчүн карапайым адам албайт мисалы үчүн. Ал бизге барсак мен Айыл банкка барып келдим. Канча өчүртөсүн дейт. Ол жеткичекти, ол бүтөт бар жок. Дыйканчылыкта мисалы үчүн налог кымбат азыр. Азыр мисалы үчүн ол жерлер деле болбой калган кайра. Жардам керек, ам бакы сатканга кыйналасың да, сатышта арзан бар жок нерсе. Буякта дары паралар кымбат. Ан налогдор көтөрүлүшкөн бар жок, декларация ошолорду жок болсо жакшы болот эле. Mana misal Qozog'istonda 5% ekan, dehqonlarga, ayol chorvaga. O Belarusda 6% ekan. Bizda 15% ekan. Aşırı noto'g'rida. Hökumət heç qanday yardımı yo'q texnikamdan. Heç qanday yardımı yo'q. Kartik etkenge, markov etkenge, har kim özünün nimasidan, qiyinchiligimdan topgan aqchasidan o'sha yerda ishlatib bag'layapti. O'shuning uchun mana shu nimalarni ajivlayni qilib kelgan yerdan nimalarni yordamlarni finansoviy bir so'mni birga ketish kerak emas. Жесткий politika bo'lishi kerak bu yerda. O'shanda bizda lekin начнется рассвет, подъем Кыргызстана. Пока халк, сельхозхалк пока недовольный халктан. Мен эми ошону өзүм ойлоп атам, папанда барып туруп, неме малым бар да, ошо менен сүт менен анан курт менен неме алам деген оюм бар. Ошо жетейт. Мен ошо неме кыла албай атам да, буякта. Андай. Оюңузду ишке ашырышка эмне керек азыр? Пул керек болот бага. Акча керек болот. Кредитке барып көрдүңүзбү Айыл банкка? Кредит бербейт да. Эмне үчүн бербейт? Билбейм эми. Кандай беришпейт да. Көптөрүн көбүлөп башка Тажикстан, Өзбекстандан келет өзүчө. Картошкалар. Нас жалпыбыз көрдүк, элдердин көпчүлүгү ошол кредит маселесинде, мисалы, өчүртөсүң, сен анчанчы кезектесиң деп, анан ал кезең келгенче ал бүтүп калат дейт. Анан көпчүлүгү дыйканчылык кылайлы десек, акча жок дегенде ушундай көйгөйлөрдү айтып атат да. Негизи ошол кредитти берүү кандай негизде жүрөт? Мисалы, кантип бересиздер, кезекке турабы же болбосо ошол эгүүчү ошол аздыгына карап, канча бул көбүрөөк кеткен дегендей кылып бересиздерби, мисалы? Кандай жүргүзүлөт? Мына токтомдо мындай так жазылган да. Эгерде мал чарбасына алса 3 миллиондон аша албайт бир кардар депчи. Бир кардар. Дыйканчылыкка мындай чек жок. Кайра иштетүүдө эгерде 20 жумуш орун болсо, анда 10 миллион, 20 жумуш орун көп болсо 50 миллион деп. Бир кардар андан аша албайт. Мен мисалы дыйкан болсом, барып ошол алайын десем, мага окшогон бир 30 дыйкан турат дейли, райондо. Мисалы мен Алай районунан бир дыйканчылык кылайын деп келсем, ошол банкта
bir 40-50 чакты балким, андан башка да бир 100 чактадан туратыр. Менин кезегим келиш үчүн мен күткөнгө чейин убакыт өтүп кетет дегендей болуп атат да. Туура айттыңыз. Өзү азыр банктар мындай тааныш билишini берип атат деген сөздөн алып болуш үчүн электрондук кезек кылган. Электрондук кезек бүгүнкү күндө катуу тартип текшерилет. Мен экономия жагынан айтып кеттим. Анан чын айтканда бүгүнкү берилип аткан акча аз, жетишсиз. Муну жогорку кеңештин депутаттары баягы мыйзамга өзгөртүү киргизгенде да айтып кетишти. Бүгүн эң минималдык, биздин дыйкандар ушул акча каражатын толук кандуу алыш үчүн кеминде 20 миллиард акча керек. 20 миллиард акча керек. Биз бул акча бүгүн мындай каржы булактарын өкмөт аракет кылып атат. 7 миллиард бул дагы мындай эң чоң быйыл гана берилип атат. Ошондуктан мен айтып кетер элем, 6 банк бар да. Анан бизге көп дыйкандарыбыз айыл банк гана барат да. Бул айыл банк берет, айыл банк берет деп. Андан сырткары банктар бар. РСК банк бар, АКБ Кыргызстан бар, КСБ банк бар, Бакай банк, 6 банк бар да. Ошо башка банктарга да кайрылыш керек да. Жалгыз айыл банк деп көп ойлойт. Мисалы, ошол эле сиз айткан Алай районунда, мисалы, дыйкан ойлошу мүмкүн, мен айыл банк гана берет деп. Ушул бул кезде түшүндүрүү иштери да мындай элге жетпей аткандай көрүнөт да. Анан банктарда мисалы башка продукттар көп. Мисалычы 20% бериле турган, 24% берилет деп. Бүгүн дыйкандар айтат, ушул биздики 10%га барсаңыз, жок, мындай очередь электрондук кезектагы күтпөй эле, 20% алсаң болот да деген мындай теги сөздөр көп болуп атат да. Негизинен ар бир банк өзү бере турган акчасын билет. Эгер банк 10%дан жок болсо, анда эртең кайтыш керек. Мен берип бүттүм деп. Ушуну маселени өкмөт мындай карап атат. Министрлик, финанс министрлиги бул жерде мындай бир топ жакшы мындай иштер жүргүзүп жатат да. Мисалы ошону жыл айлантып бересиздерби же ошол мезгили башталганда, жазгы талаа иштер башталганда эле берилип баштайбы же ошол кышында да барып, мисалы жазга мисалы кийин кезек жетпей калбасын мага деп эртерээк барып алып койсо да болобу? Жок. Негизинен бул токтом чыгыш керек. Токтом чыгыш керек. Токтом чыккан күндөн баштап бул күчүнө кирет да, бул токтомчу. Ошондуктан токтом чыгып элге жарыялангандан кийин ар бир банк барган кардарга электрондук кезекке коет. Бизде байланыш бар экен, кабыл алып коелу. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, угуп атабыз сизди. Мен ушул дыйкандарга колдоо боюнча суроо бар эле, ошону берейин дедим эле. Бериңиз, келиң. Ошо азыркы күндө бул байкез дыйкандарга колдоо көрсөтүлүп жатат, кредит тарабынан деп атат, бирок ошол өз алдынча дыйкандарыбыз атайын теплицаларды ачып иштетип жатканда, бирок ошо мамлекет тарабынан налоговыйдан же соцфонддон барып алышып эле ар кандай налог өз алдынча эле налогторду салып, текшерүүлөрдү жүргүзүп аябай кыйналып жатат да. Ушул тарабынан дагы көзөмөлгө ала аласыздарбы? Рахмат, чоң рахмат. Өтө орчундуу жакшы бир суроону узатып кетти да телекөрүүчүбүз. Бүгүнкү күндө мына ушул көйгөй дагы бар. Көп угуп калабыз да. Мисалы ошол өзүнчө бир өз оокатын өзү кылып, өз арабасын өзү тартып аткан адамды дагы барып туруп бул жактан налог дагы ушул сыяктуу айтор жүрөктөрүн езишет. Мына ошолорду колдоо, алардан четтетип туруп, коюп тургула, мына кичине өнүгүп алсын дегендей сиздерден бир сунуштар барбы? Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан, мамлекет теги өкмөт башчысы тарабынан бүгүн мисалы өзүңүздөр билип атасыздар, көптөгөн мындай аракеттер болуп атат. Ушул текшерүүлөрдү азайтуу боюнчачы. Эми биз министрлик бул жагынан эгерде мындай конкреттүү факт болсо, мен азыр телефонду таштап кетем, айтам. Ошо телефонго кайрылса, дыйкандарды мындай жөн эле текшерүү бул туура эмес да. Дыйкан жылына бир жолу гана төлөйт. Бул жер салыгын төлөйт да. Анан ошого жараша социалдык бир гана төлөм бар. Башка бул дыйкандар эч кандай мындай жер салыгынан же башка налог на прибыль НДС дегендер бар, ал жактан бошотулган. Ошондуктан теплица куруп аткан дыйкандарга же башка бир иштеп аткан дыйкандарга ушундай текшерүүлөр бул токтолуш керек. Анан министрликке кайрылса болот. 66 25 11 деген телефон бар. Бул менин кабылдамам. Ошол жакка сиз ушул конкретный факт боюнча кайрылсаңыздар, биз сизге сөзсүз түрдө жардам бергенге биз ода берип кетебиз. Агай, мен мындан мурунку суроого кайра кайткым келип турат да. Себеп дегенде сиз айттыңыз насыяларды алуу боюнчачы.
мына ушул маселени мындай бир кышында эле баштап туруп, анан ушул убакта дыйкандар колунда болуп же дароо эле ишти баштагандай даяр кыла турган бир план болбой атат да. Маселен 2-3 жылдан бери жеңилдетилген насыяны берип жатабыз. Маселен узагы 5 жылдан бери. Бирок баардыгыбыз эгилтегенде эгип бүткөндөн кийин документ туурулап акча колго тийип атат. Бирок ал кереги жок болуп атпайбы? Маселен жогоруда өзүңүз айтып өттүңүз, 20%дан 15%дан алып коюп атышат депчи. Муктаж учурда 30% болсо дагы алып атат дыйкан. Ушул жагы ойлонуш жатасыздарбы? Маселен оперативдүү кыймылдоо жагын. Эң туура, бул маселе боюнча бардык жерде ушундай наразычылыктар көп. Биз мындай карасак, менимче акыркы ошол ФСК бирден баштап 5ке чейин январь айында бир 2 жолу эле чыккан да, анан калган февраль, мартта чыккан. Анан бизде дагы ушул министрлик, каржы министрлиги, экономика министрлиги, өкмөт менен ушул жактан мындай дыйкандарды эртерээк колдоо максатында ушул долбоорлорду бир декабрь айында иштеп чыгып, ошол жаңы жылдан баштап ушул жаңы сезонго даярдыктарды дыйкандар өз убагында көрсүн деген бул маселе боюнча өкмөт сөзсүз түрдө ушул маселени көтөрүп иштеп чыгат. Менде суроо. Жанатан бери ошол дыйканчылык тармагына көбүрөөк басым жасадык да. Эми мына ушул эфирибиздин аягында мал чарбачылыгы жагында, мисалы биз экспорттой турган дагы бир сүт азыктары бар, эт бар, тери бар, айтор ушул сыяктуу жактарда кандай көңүл буруулар болуп атат? Мисалы биз этти кантип экспорттойбуз? Биздин эт өндүрүүчүлөр, мал чарбачылыгы менен алектенгендерге кандай жеңилдиктер, жардамдар бар? Дыйканчылык менен аракеттенген ушул биздин фермерлер, дыйкандардан сырткары бүгүнкү күндө мал чарбасынын азыктарын сыртка чыгарууда бир топ маселелер бар. Бирок ошентсе дагы ушул ишканаларды реестрге киргизип, Евразиялык реестрине киргизип экспорттогонго бүгүн бир топ шарттар жакшы түзүлгөн да. 18 бизде ишкана бар. Бунун көбүнчөсү ушул Чүй облусунда, Таласта жана Ысык көл облусунда жайгашкан. Мындай негедир ушул түштөн жок 18 теги ишкана. Булар Казакстанга жана Россельхознадзор бар, Россиянын. Ошолордун реестрине кирип, Россияга экспорттоп жатат. Бизде чоң мүмкүнчүлүк бар. Бул маселе боюнча биз негизги мына ветеринарды көзөмөл бүгүнкү күндө алынбай атат. Анын себебин жакшы билесиздер. Биринчи кезекте идентификация мындай бир толук кандуу бүтүш керек. Анын үчүн экинчисинде биз мына зонирование маселелери боюнча анан вакцинация деп коет да. Ушул маселелер бүгүн өкмөт жакшы көңүл буруп, бирок каражаттын аздыгынан бул бир акырындан болсо дагы пилоттук райондордо жүрүп жатат. Бул толук кандуу болуш үчүн биз бүгүн мына государственный инспекция бар, ветеринардык жана коопсуздук боюнча ошол чогуу иштеп атабыз. Биз ишканаларды реестрге киргизип, анан тиги ветеринар көзөмөл алынгычак көбөйтүү максатындачы. Ушул жагы мисалы өкмөт колдоду. Азыр бир дагы 8 мындай ишкананы ушул мамлекеттер Россиядан жана Казакстандан келип мындай бир көрүп кетишти. Эгерде ушуну алар колдосо, анда булардын саны өсөт. Ушул жактан биз ишканаларды реестрге киргизип, экспортту көбөйтүү максатында турабыз. Сиздерде мындай так мен эме уга албай атам да, мына ушул суроодочу. Эт өндүргүлө биз силерге мына мамлекетке жол ачып беребиз, ошол жака экспорттойсуңар дегенде бир жооп болуп атат да. Сиздерде мисалы ошол бардыгы өзүңүздөргө ылайык, мисалы Евразиялык экономикалык биримдигинин шарттарына ылайык, мисалы ветеринардык көзөмөл жагы, айтор эттердин баарынын сапатын даярдап беребиз, жана ошол жака өткөзүп беребиз дегенде бир жол жок болуп атат да. Чийки малдын чийки тиги мындай затын, мисалы баягы союлган этти, сүттү биз ушул мен айткан ишканаларга биз жөнөтө алабыз да. Ошондо дагы этти бизде Риха деген Бишкекте ишкана бар. Алар даяр продукциясын мындай колбаса катары гана саталат да. Башка эт боюнча бүгүн толук кандуу ишкана жок. Демек, түштүк регионунда такыр жок бул маселе. Ал түштү жок. Бирок биз мына Иран мамлекети менен, Сауд Арабия мамлекети менен ушул маселелер боюнча мындай иштер башталды. Мына быйылкы жылдын биринчи кварталында Иранга мисалы бир
166 тонна жетишип кетти да. Ал жактагылар келип, көрүп, өздөрү текшерип, малды Бишкектин Аламидин районунда жайгашкан Торо деген ишкана бар. Бул эң бүгүнкү күндө биз көзгө саяр заманбап мал союучу жай да. Ошол жерде союп алып кетишти. Бүгүн биз Кытай менен иштеп атабыз. Кытай жакында мына кокон гиляс деп коет да. Мына черешни жана мына коонду, жүзүмдү жана төө бурчакты алуу максатында ар бир продукцияга отдельно бир протокол түзүп, мына биз азыр ошонун аркасында иштеп атабыз. Жакында Пекинге барып келдик. Бул маселе дагы Кудай буйрса чечилип, биздин дыйкандар евразиялык биримдик эмес, башка бир дагы мындай рынок ачканга шарт түзүлүп атат да. Сен ага ушул жерде сөзүм мен бир тактоо киргизип алайын ошол суроого агай. Ысык көл облусу, Чүй облусу, анан кийин Талас облусунда бул нерселер бар деп атпайсызбы? Эң көп Нарын облусунда, же болбосо мына Ош облусу, башка Жалал Абад облусу, Баткен облустары мындай четте калып кеткенде, булардын эттерин эмне кылат, булардын сүт азыктарын эмне кылат, булар дегендей маселе бар. Ушул сүт азыктары жакта бир басым жасап атасыздарбы? Сүт азыктары боюнча бүгүн мындай бизде талапка жооп бере турган мындай чоң орто ишканалар жок да түштүктө. Кайра иштетүүчү. Бул кайра иштетүүчү заводдорду айттым да мен. Ошо 18 рейс. Анан мындай баягы союлган эт эмес, даяр продукцияны ушул мындай малчылык жактан бүгүн жалгыз гана Риха деген ошол завод ушул рейске кирген да. Башка заводдор бүгүн берилди. Азыр мен айткан кийинки 9 ишканага дагы башка заводдор келип, булар мындай текшерүү мындай карап, баягы рейске киргизүү боюнча ошо Россельхознор жана Казакстандын айыл чарба министрлигинен келип, мындай келип көрүп кетишти да. Кудай буйрса кирет. Бирок түштүктөн бүгүн мындай даяр продукция, эт жагынан даяр продукция алган, сүттү мындай алган толук кандуу ишканалар жок болуп атат да. Кантип ким кылат аны? Буну биринчи кезекте биздин жеке ишкерлерге биз шарт түзүп берип атабыз. Ушул түндүк, түштүк деген бул Кыргызстанда. Биз негедир мына түштүктө ушул нерсени биз мындай биздин ишкерлер мына көңүл бурбай атат да. Продукцияны бардыгы айтып атат, бизге Казакстан, Тажикстандан, Өзбекстандан арзан сүт продукталар келет. Биз аларга мындай таасир берүүчү кыла албай атабыз. Конкурентно способный болуп атат да. Алардын биз чыгарган продукция, алардын чыгарган алып келген продукциясы арзан деп атат да. Ушул жагынан мындай туура эмес, мындай биз саясат кылып атабыз да. Негизинен Өзбекстандан да, Тажикстандан келгенде бул пошлина менен келиш керек. Ал дем бизден кымбат болуш керек. Башка жолдор менен келип аткан фактылар бар деген айтып атат да биздин ишкерлерчи. Ошондуктан биз мындай ушул кайра иштетүү ишканаларын биз жакында келип, мен айтпадым, биз ушундай түздүк депчи, келип көргөндө дагы түштүктө мына ушул Баткенде, Оштабы, Жалал Абадтагы кайра иштетүү ишканалары жок келсе да. Агай, ушул жерде мен маектин угун бургум келип турат да. Себеби ушул күнгө чейин мына мурунку суроодо жооп берип өттүңүз, экспорттоодо маселе бар депчи. Маселен Казакстан дагы деле ветеринардык көзөмөлдү ала элек. Жанагы лабораториялык пункттарды биз бул бажы биримдигине киргенге чейинки аткара турган иштер эле да, туурабы? Кандай дейсиз? Туура. Азыр биз бажы биримдигине кирип алып туруп кылып атабыз да буну кечеңдеп. Эми мындай арка калчайсак, чын айтканда мына ушул биз эгемен болгондон бери фитосанитардык, анан эң негизи ветеринардык кызматка мындай көңүл кош мамиле алганда көптөгөн биз ошол лабораториянын аты эле болуп калган. Бирок ушул биздин Евразиялык экономикалык биримдикке киргенибиз бул эң жакшы болду да, ушу түрткү болду. Бүгүн лабораториялардын кайра мындай жабдылышы, мындай кайра реконструкция болушу, жаңы лабораторияны курушу бул бүгүнкү күндө Казакстан мамлекети мындай жардам берип аткан $100 миллион жана Россия бүгүнкү күндө берип бүттү мындай 200 миллионун ошонун негизинде алып атат. Анан бул маселелер буга чейин мындай көңүлдүн сыртына калган. Маселен ушул көйгөйлөр канча убакытта чечилиши мүмкүн эми?
Биз 17 жыл экспортко быйылкы чыгарып жылы биз үчүн мындай бир бурулуш жыл болот да 17 жыл. Себеби дегенде сыноо жыл, себеби дегенде мына 17 жылы биз азыр айтып атабыз, Ошто, Бишкекте, жакында Таластын Кара Борасында, анан Ысык көлүнүн түбүндө фитосанитардык лаборатория бүттү да иштеп атат. Дагы мына 3 регион калып атат: Баткен, Жалал Абад жана Нарын. Алар мына быйылкы жылы ал региондордо дагы фитосанитардык лаборатория курулат. Ветеринария боюнча да ошондой да. Лаборатория быйыл бүтүш керек. Жана биз мындай өзүбүздүн продукцияны биз мактап келебиз. Эң таза, экологик жактан биздин мына этибиз бар, сүтүбүз бар деп ошол продукцияларды толук кандуу чыгарып, мына быйылкы жылы жылдын айына чейин ишке ашырылат. Рахмат агай. Терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетип калды. Мына ушул убакыт аралыгында биздин суроолорго жооп бергениңиз үчүн сизге рахмат. Эфирдин аягында бир эркин микрофон берсек, бир элий кайрылуу айта турган сөзүңүз болсо. Урматтуу дыйкандар, чын айтканда биздин элибиздин 67% айыл жеринде жашайт. Биз агрардык мамлекетпиз. Биз көптөгөн мисалы башка бир тоо кен байлыктарын айтсак дагы, башканы айтсак дагы бул төгөнүүчү нерсе. Бирок айыл чарбасы бул биздин келечегибиз. Бүгүн биздин айыл чарбасында кылып аткан иштердин бардыгы бул биздин республиканын экономикасын көтөрүүчү бир вектор болуп саналат да. Ошондуктан сиздер мындай ушундай жакшы өзүңөрдүн мындай иштеп активдүүлүк менен ушул үй бүлөлөрдү багып Кыргызстанды бакканыңдарга биз терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Быйылкы жыл 2017 жыл жакшы жылдардан болсун, түшүмүбүз болсун. Жаз келсе дагы, жаз кеч келсе дагы күзүбүз туруп берип, дыйканчылыкты жакшы биз жыйнап, ар бир дыйкан, ар бир үй бүлө өзүнүн бюджетин ушул продукцияларды жакшы сатып, мындай өзүн камсыздады деген бир жакшы ойду айтып кетебиз. Стабилдүүлүк болсун. Кыргызстаныбызда мына ушул бүгүнкүдөй жакшы иштердин баардыгын өкмөт, президент баш болуп атат. Мен ойлойм, сиздер колдойсуздар, айыл чарбасы алдыга өнүгөт деген чоң ишеним бар. Рахмат агай, ушул келип кенен маек коруп, ушул айыл чарба багытында мындай бир кенен түшүнүк берип, азыркы учурда болуп жаткан иштерди айтып бергениңиз үчүн мындан кийин дагы келип маек коруп, ушундай бир эркин форматта. Ошко келсеңиз эле бизге келиңиз, Ошко келсеңиз эле бизге мындай бир келсеңиз эшигибиз ачык деген ойду айткым келип турат. Рахмат, Ош биримге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат агай. Агайдын мен акыркы сөзү мага аябагандай жакты. Жана таасирлендим ушул сөздөн. Бүгүнкү күндө дыйкандар өзүнүн үй бүлөсүнөн эле эмес, мамлекетти багып атат. Мына ошол күчүңүздөрдөн тайбаңыздар. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Мына быйылкы жылы кандай үрөн сепсеңиздер, мына ошол үрөнүңүздөрдөн жакшы бир эгин алып, түшүм алып, бир жакшы Кыргызстандын айыл чарбасы алдыга жылсын деген ниетти айтабыз. Ош Бирим телеканалынын жарылчак программасы мына ошол менен жыйынтыкталды. Кайрадан эфир алып каламдашканга чейин сак саламатта туруңуздар.